10 bölüm. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Фараонго кир, аларга өзүмдүн ушул кереметтеримди көрсөтүш үчүн Мисирде эмне кылганымды ал жерде көрсөткөн кереметтерим жөнүндө уулуңа, уулуңдун уулуна айтып беришиң үчүн, менин Теңир экенимди билишиңер үчүн мен Фараондун жана анын кулдарынын жүрөгүн катуулантып койдум. Муса менен Аарон фараонго келип мындай деп айтышты: Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: качанкыга чейин сен мага моюн сунбайсың? Менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен менин элимди кое бербесең, анда эртең мен сенин жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин көрүнгүс кылып, жериңе тумандай каптайт да, мөндүрдөн калгандын баарын жеп, талаадагы бактарактардын баарын курутат. Сенин үйүңө, кулдарыңдын үйлөрүнө жана бардык мисирликтердин үйлөрүнө толот. Мындайды сенин ата-бабаларың да, ата-бабаларыңдын ата-бабалары да жер бетинде жашагандан бери көргөн эмес. Муса бурулуп фараондон чыгып кетти. Ошондо фараондун кулдары: бул бизди качанка чейин кыйнайт? Бул элди кое бер, алар өздөрүнүн Кудай Теңирине ибадат кылышсын. Мисирдин кыйрап бара жатканын дагы эле көрбөй турасыңбы дешти. Анан Муса менен Ааронду фараонго кайралып келишти. Ошондо фараон аларга: баргыла, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ибадат кыла бергиле. Бирок кимиңер барасыңар деди. Муса мындай деди: биз жаш балдарыбыз, кары картаңдарыбыз, уул кыздарыбыз менен, майда жана бодо малыбыз менен барабыз, анткени Теңирге арнап майрам өткөрөбүз. Фараон аларга: эгерде мен силерди балдарыңар менен кошо кое берсем эле, анда Теңир силер менен болсун. Көрдүңөрбү, силердин ниетиңер жаман. Болбойт. Теңириңерге эркектериңер гана ибадат кылышсын, анткени силер ошону сурангансыңар деди. Анан аларды фараондон кууп чыгышты. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: колуңду Мисир жерине сун. Мисир жерин чегиртке каптап, жердеги өсүмдүк чөптүн баарын, мөндүрдөн аман калгандын баарын жесин. Муса таягын Мисир жерине сунду. Ошондо Теңир бул жерге чыгыштан шамал жиберди. Ал шамал бир күн бир түн болду. Чыгыштан соккон шамал эртең менен чегиртке каптатты. Чегиртке бүт Мисир жерин каптады. Алар өтө көп болгондуктан бүт Мисир аймагын басып калды. Буга чейин мынчалык көп чегиртке болгон эмес, мындан кийин да болбойт. Чегиртке бүт жер бетин каптап калгандыктан жер көрүнбөй калды. Чегирткелер жерде болгон өсүмдүктөрдү, мөндүрдөн аман калган дарактарды, алардын мөмөлөрүн бүт жеп коюшту. Мисир жериндеги бактарактардан, талаадагы өсүмдүктөрдөн эч нерсе калган жок. Ошондо фараон Муса менен Ааронду шашлыш чакыртып мындай деди: мен силердин Кудай Теңириңердин алдында, силердин алдыңарда күнөө кылдым. Эми менин күнөөмдү дагы бир жолу кечиргиле да, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге сыйынгыла. Ал менден бул өлүмдү кайт кылсын. Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир батыштан чыгышка карай катуу шамал соктурду. Ал шамал чегирткелерди Кызыл деңизге сүрүп таштады. Мисир жеринде бир да чегиртке калган жок. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын кое бербей койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: колуңду асманга сун, ошондо Мисир жерине көзгө саяса көрүнгүс караңгылык чөт. Муса колун асманга сунду. Ошондо бүткүл Мисир жеринде 3 күн бою көзгө сайса көрүнгүс караңгылык болуп турду. Бири-бирин көрбөй, 3 күн бою эч ким ордунан жылган жок. Исраил уулдарынын үйлөрүндө болсо жарык болуп турду. Ошондо фараон Мусаны чакыртып мындай деди: баргыла, Теңириңерге ибадат кыла бергиле, бирок майда жана бодо малыңарды калтыргыла, балдарыңар болсо силер менен бара беришсин. Бирок Муса мындай деди: Кудай Теңирибизге курмандык чалышыбыз үчүн бизге курмандыктарды да, бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарды да беришиң керек. Малыбызды ала барабыз, бир да туяк калбайт, анткени биз Кудай Теңирибизге чала турган курмандыктарды алардын арасынан алабыз. Бирок биз ал жерге жетмейинче курмандыкка эмнени чаларыбызды билбейбиз. Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал элди кое бергиси келген жок. Фараон Мусага: жогол менден, менин алдыма кайра келгенден сак бол, анткени менин жүзүмдү көргөн күнү өлөсүң деди. Мусага: сен айткандай болот, мындан ары жүзүңдү көрбөйм деди. 13 бөлүм. Ошол учурда Исага бир нече адам келип, Пилат өлтүрткөн галилеялыктар тууралуу кабарлады. Алардын каны өздөрүнүн курмандыктарынын каны менен аралашып калган эле. Ошондо Иса аларга мындай деди: силер бул галилеялыктарды башка бардык галилеялыктарга караганда көбүрөөк күнөөлүү болушкандыктан ушундай азап тартышты деп ойлоп жатасыңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Силоомдогу мунара кулаганда астында калган 18 киши Иерусалимдин башка бардык тургундарына караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Анан Иса бул үлгүн асаат аңгемени айтты. Бир кишинин жүзүн багында анжир дарагы болот. Ал келип анда мөмө издеп таппай коет. Ошондо ал жүзүмчүгө: мен 3 жылдан бери келип ушул анжир дарактан мөмө издеп таба алган жокмун. Аны кыйып ташта, бекер эле жерди ээлеп турат дейт. Бирок жүзүмчү мындай деп жооп берет:
Кожоюн, быйылча аны кое тур. Мен анын тегерегин казып, кыктөгөйүн. Мүмкүн ал кийинки жылы мөмө берер. Эгерде бербесе кыйдырып саласың. Ишемби күнү Иса синагогалардын биринде элди окутуп жаткан. Ошол жерде 18 жылдан бери ичиндеги жиндин таасири менен ооруп жүргөн аял бар эле. Ал бүкүр болчу, боюн түзөй алчу эмес. Иса аны көрүп жанына чакырып, "Аял, сен ооруңдан кутулдуң" деди да, колун анын үстүнө койду. Ал ошол замат түзөлүп, Кудайды даңктай баштады. Синагога башчысы Исанын ишемби күнү аялды айыктырганына кыжырданып, элге "Иш кылууга 6 күн барго, айыгууга ишемби күн эмес, ошол күндөрү келгиле" деди. Ошондо Теңир ага мындай деп жооп берди: "Эки жүздүүлөр, ишемби күнү эч кимгер акырга байланып турган өгүзүңөрдү же эшегиңерди чечип сугарууга жетелеп барбайсыңарбы? Шайтан 18 жылдан бери байлап жүргөн Ибрайымдын ушул кызын ишемби күнү байлоодон бошотууга болбойбу?" Иса ушинтип айтканда ага каршы болгондордун баары уялып калышты. Бүт эл анын жасап жаткан баардык улуу иштерине кубанды. Анан Иса мындай деди: "Кудайдын падышачылыгы эмнеге окшош? Аны эмнеге окшоштурсам болот? Ал сарыгычы данына окшош. Бир адам аны өз бакчасына септи. Ал өсүп чыгып чоң дарак болду. Ошондо анын бутактарына канаттуу куштар уялашты." Иса дагы мындай деди: "Кудайдын падышачылыгын эмнеге окшоштурсам болот? Ал камыр ачыткыга окшош. Бир аял камыр ачытыш үчүн аны алып 3 ченем унга кошот." Иса шаарлар менен айыл кыштактарды аралап, элди окутуп, Иерусалимди карай бара жатты. Бирөө андан: "Теңир, чын эле куткарыла тургандар аз болобу?" деп сурады. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтып коеюн, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Үйеси туруп эшикти бекиткенден кийин силер сыртта туруп алып, эшикти каккылай баштайсыңар да: 'Теңир, Теңир, эшикти ач' деп айтасыңар. Бирок ал силерге силердин ким экениңерди, кайдан экениңерди билбейм" деп жооп берет. Ошондо силер: "Биз сени менен эле чогуу тамактанып жүрчүбүз, сен биздин көчөлөрүбүздө окутчусуң" деп айта баштайсыңар. Бирок ал: "Силердин кайдан экениңерди билбейм. Эй адилетсиздик кылуучулар, баарыңар менин жанымдан кеткиле" деп айтат. Силер Ибрайымды, Ысхакты, Жакыпты жана баардык пайгамбарларды Кудайдын падышачылыгынан ал эми өзүңөрдүн тышка куулуп чыкканыңарды көргөнүңөрдө боздоп ыйлап кыйналып тиш кычыратасыңар. Ошондо чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн адамдар келип, Кудайдын падышачылыгындагы дасторконго отурушат. Ошентип биринчилер акыркы, акыркылар биринчи болушат." Ошол учурда кээ бир фарисейлер Исанын алдына келип: "Бул жерден кет, анткени Ирод сени өлтүрүүсү келип жатат" дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силер ал түлкүгө барып айткыла: Мен бүгүн эртең жиндерди кууп, оорулууларды айыктырып 3-чү күнү аяктайм. Бирок мен бүгүн эртең жана бүрсү күнү жол жүрүшүм керек. Анткени пайгамбардын Иерусалимден башка жерде өлүшүнө жол берилбейт. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүрүп, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айта турган убакыт келгенге чейин мени көрбөйсүң." 28 бөлүм. Чындыгында күмүштүн кени бар, алтындын эритүүчү жайы бар. 2. Темир жерден алынат, жез таштан эритилип алынат. Адам караңгылыкка чек коет, караңгылыкта өлүм көлөкөсүндө кылдаттык менен таш издейт. Эч кимдин буту баспаган жерден кен казат, түпкүргө түшөт. Адамдар жок жерде илинип, термелип турушат. Дан өскөн жердин түпкүрүндө от балбылдап жаткансыйт. Анын таштарынын арасынан сапфир табышат. Ал жерден алтын кум чыгат. Ошол жакка барчу жолду жырткыч куш билбейт. Аны айры куйруктун көзү көргөн эмес. Жаш арстандар аны тепсеген эмес. Ал жол менен арстан баскан эмес. Ал гранит ташка колун сунат, тоолорду түп тамыр менен омкорот. Аскаларды тешип жол чыгарат. Анын көздөрү баардык асыл байлыктарды көрөт. Агын суулардын агымын токтотот. Жашыруун жаткандарды жарыкка чыгарат. Бирок акылмандык кайдан алынат? Акылдын жаткан жери кайда? Адам анын баасын билбейт. Ал тирүүлөр жашаган жерден табылбайт. Түпкүр айтат: "Акыл менде эмес" деп. Деңиз да менде эмес дейт. Аны алтынга ала албайсың, күмүшкө сатып ала албайсың. Ал Опирдин алтыны менен да, кымбат баалуу акак таш менен да, көк жакут менен да бааланбайт. Ага алтын да, тунук кристалл да тең келбейт. Аны таза алтындан жасалган идиштерге да алмаша албайсың. Ал эми маржан менен берметтерди айтып өтүүнүн кажети да жок. Акылмандыкка жетүү кыпкызыл лаалга жетүүдөн ал да канча артык.
Ага Эфиопиянын сары жакут таштары да тең келбейт. Ал таза алтын менен бааланбайт. Анда акылмандык кайдан чыгат? Акылдын чыккан жери кайда? Ал бардык тирүү жандардын көзүнөн жашыруун, асман куштарына да көрүнбөйт. Абадон менен өлүм, ал жөнүндөгү сөздү биз өз кулабыбыз менен уктук дешет. Анын жолун бир гана Кудай билет. Анын орду бир гана Кудайга маалым. Анткени ал жердин түпкүрүнө чейин карап турат. Асман астындагынын бардыгын көрүп турат. Ал шамалга салмак берип жатканда, сууларды өлчөмү менен жайгаштырып жатканда, жамгырга мыйзам берип жатканда, күркүрөгөн чагылгандын жолун түзүп жатканда, аны көрдү жана көрсөттү. Аны даярдады, сыноодон да өткөрдү. Анан адамга мындай деп айтты: мына акылмандык деген Кудайдан коркуу, акыл деген кыянаттыктан качуу. 14-бөлүм. Сүйүүгө жетүүгө аракеттенгиле. Рухий жөндөмдүүлүктөргө айрыкча пайгамбарчылык кылууга умтулгула. Ар кандай тилдерде сүйлөгөн адам адамдарга эмес Кудайга сүйлөп жатат. Анткени аны эч ким түшүнгөн жок. Ал сырларды руху менен айтып жатат. Ал эми пайгамбарчылык кылган адам бекемдейт, акыл насаат айтат, сооротот. Ар кандай тилдерде сүйлөгөн адам өзүн бекемдейт. Ал эми пайгамбарчылык кылган адам жыйынды бекемдейт. Ар кандай тилдерде баарыңардын эле сүйлөшүңөрдү каалайм. Бирок ага караганда пайгамбарчылык кылганыңар жакшы. Ар кандай тилдерде сүйлөгөнгө караганда пайгамбарчылык кылган жакшы. Сүйлөгөнүн которуп түшүндүрүп бербесе, жыйындын бекемделиши үчүн пайгамбарчылык кылганы жакшы. Бир туугандар, мен силерге барып алып ар кандай тилдерде сүйлөсөм, бирок менин айткандарымдан же ачылыш албасаңар, же бир нерсени таанып билбесеңер, же пайгамбарчылык укпасаңар, же насаат албасаңар, мен силерге кандай пайда келтирген болом? Үн чыгарган чоор же гусли сыяктуу жансыз буюмдардын ар бири ар башка үн чыгарбаса, алардын үнүн кантип ажыратмак элек? Сурнай белгисиз эле бир үн чыгарып жатса, согушка ким даярданмак эле? Ошол сыяктуу эле эгерде силер түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп жатсаңар, эмнени айтып жатканыңарды кантип билишет? Сүйлөгөнүңөр ооздун жели болуп калат. Дүйнөдө ар кандай сөздөр бар, ар бир сөздүн мааниси бар. Эгерде мен сүйлөп жаткан адамдын сөзүнүн маанисин түшүнбөсөм, мен ал адам үчүн чет өлкөлүкмүн, ал адам мен үчүн чет өлкөлүк. Бул рухий жөндөмдүүлүктөргө умтулуп жаткан силерге да тиешелүү. Жыйындын бекемделиши үчүн жөндөмдүүлүктөргө бай болууга аракет кылгыла. Ошондуктан ар кандай тилдерде сыйынган адам которуп берүү жөндөмдүүлүгүн да сурап сыйынсын. Анткени ар кандай тилдерде сыйынып жатканда, рухум сыйынганы менен акылым жемишсиз калат. Анда эмне кылыш керек? Рухум менен да сыйынам, акылым менен да сыйынам. Рухум менен да ырдайм, акылым менен да ырдайм. Эгерде сен рухуң менен Кудайга ыраазычылык билдирип жатсаң, эмнени айтып жатканыңды түшүнбөгөн адам сен ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин кантип оомейин демегиле. Анткени ал сенин эмнени айтканыңды түшүнгөн жок. Сен Кудайга канчалык жакшы ыраазычылык билдирсең да, бул аркылуу башка бирөөнүн ишеними бекемделбейт. Кудайга ыраазымын. Ар кандай тилдерде мен баарыңардан көбүрөөк сүйлөйм. Бирок жыйында ар кандай тилдерде көп сөз айткыча, башкалар насаат алышы үчүн акылым менен 5 сөз айтканым жакшы. Бир туугандар, акылыңар жаш баланыкындай болбосун. Жамандыкка карата жаш баладай болгула, бирок акылыңар жетик болсун. Мыйзамда мындай деп жазылган: бул элге башка тилдер менен башкалардын оозу аркылуу сүйлөсөм да, булар мени угушпайт дейт Теңир. Ошентип ар кандай тилдерде сүйлөө Теңирге ишенгендер үчүн эмес, Теңирге ишенбегендер үчүн жышаан. Пайгамбарчылык кылуу Теңирге ишенбегендер үчүн эмес, Теңирге ишенгендер үчүн жышаан. Жыйындагылардын баары чогулуп алып, ар кандай тилдерде сүйлөп жатышканда, муну билбеген же Теңирге ишенбеген адам келип калса, буларга жин тийгенби дебес бекен? Баарыңар пайгамбарчылык кылып жатканыңарда, араңарга Теңирге ишенбеген же муну билбеген адам келсе, ал силер аркылуу ашкерленет, соттолот. Анын жүрөгүндөгү жашыруун ойлору ачыкка чыгат. Ошондо ал жүз төмөндөп жыгылып, Кудай чын эле силер менен экен деп Кудайга таазим кылат. Бир туугандар, чогулганыңарда рухий ырлардан ырдайсыңар, насаат айтасыңар, алган ачылышыңар менен бөлүшөсүңөр, ар кандай тилдерде сүйлөйсүңөр, аны которуп түшүндүрүп бересиңер. Бирок мунун баары жыйындын бекемделиши үчүн болсун. Кимдер ар кандай тилдерде сүйлөсө, алардын экөөсү ашып кетсе, үчөөсү кезектешип, биринин артынан бири сүйлөсүн, бири аны которуп түшүндүрүп берсин. Эгерде которуп түшүндүрүп берүүчү адам жок болсо, ал жыйында унчукпай эле койсун, өзү үчүн сүйлөсүн, Кудайга сүйлөсүн. Ошондой эле 2 же 3 пайгамбар сүйлөсүн, угуп отургандар алардын айткандары жөнүндө ойлонушсун.
Эгерде угуп отургандардын бири ошол убакта ачылыш алса, сүйлөп жаткан адам ачылыш алган адамга сөз берсин. Баарыңар үйрөнүп, баарыңар сорун алышыңар үчүн кезек менен пайгамбарчылык кылсаңар болот. Пайгамбарчылык рухий пайгамбарларды угат. Анткени Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт. Баардык жыйындардагыдай эле жыйында аялдарыңар унчугушпасын, анткени аларга сүйлөөгө уруксат берилген эмес, алар мыйзамда айтылгандай баш ийишсин. Эгерде алар бир нерсени үйрөнгүсү келсе, үйүнө барганда күйөөсүнөн сурап алсын. Аял кишинин жыйында сүйлөгөнү уят. Кудай сөзү силерден чыкты беле? Кудай сөзү жалгыз силерге жетти беле? Ким өзүм пайгамбармын же рухий адаммын деп эсептесе, силерге жазгандарым Теңирдин осуяты экендигин билип койсун. Билгиси келбеген адам билбей эле койсун. Ошентип бир туугандарым, пайгамбарчылык кылууга умтулгула, бирок ар кандай тилдерде сүйлөөгө тыюу салбагыла. Бирок баары өз орду өз тартыбы менен болсун.